Келдибековде толугу менен актаган сөздү азыркы эсептөө палатасынын төрайымы Элмира Султан Ибраим айтып койгон. Булар расмий түрдө текшеришкен. Ошол текшерүүнүн негизинде Келдибеков төрага болуп турганда жогорку кеңештен мыйзам бузуулар болгон эмес, мыйзам бузулган сарпталуулар болгон эмес деп чечим чыгарган. Буну кайра коюп козгой берген болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден ага айып коюп атканын экинчи бир себеби Москвада өкүлчүлүк ачкан дейт. Бул аны Келдибеков жалгыз кабыл алган эмес. Аны парламент кабыл алган. Эгер андай принципиалдуу позицияга түшүп, биз депутаттардын бардыгын ушинтип жоопкерчиликке тартабыз десек, анда ошондо добуш берген депутаттардын баарын жоопкерчиликке тартыш керек. Бул акылга сыйбаган кадам болуп атат. Үчүнчүдөн буга чейин козголгон ишин кайра козгоп атышат. Бир жолу жабылып, бир жолу бүткөн ишти кайра козгой бере турган болсок, анда Кыргызстан бардыгыбыз соттошуп жатып калабыз. Мисалы үчүн эсиңизде болсо керек, Бакиевдин тушунда менин үстүмө да иш козготушкан. Андай бир жылдан ашык текшеришкен. Андай боло турган болсо, деги эле сот адилеттүүлүк принциби Кыргызстанда жоюлуп калат. Буну токтотушубуз керек.